Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne raculan kâle linnebi sallallahu aleyhi ve sellem avsini. Kâle la tagdab. Faraddada miraran kâle la tagdab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi gelip Peygamberimiz'e o Allah'ın elçisi mağa vasiyat kılınca dediler. Peygamberimiz ne dedi aytdı? Açulanma dedi. O Allah'ın elçisi mağa vasiyat kılınca deyip kayra suradılar. Kayra ne dedi? Açulanma dedi. Başka bir hadiste la tagdab ve lekel cennet açulanma beşi olur dedi. Açulanma beşi olasın dedi. Adam balasını en köp günöge alıp bargan nerse bu uşul açu. Adam balası açusu gelgende akılın жоқ отады. Akıl götürülеді кәдімгідей. Кейбір адамдар өзін кәдімгідей жоқ отады. Кәдімгідей жинде. Қолына кергенде ары бері қытады. Адам ақыл көтеріледі да. Көп адашады. Açусы келгенде көп адам баласы көп адашады. Шондықтан açulanмаған керек. Пайғамбарымыз эмне dedi? Açulanба деп айтты. Адамның ең күдік учуру, ең кепетесіне келишкен учуру ачуусу келген учуру болот. Шайтан эле болот да. Адам ачуусу келгенде шайтан болот. Шемесеңер бүгүн барып күзгүдөн өзүңөрдү мындай тиктеп көргүлө. Ачуңду келтирип тиктесең көздөрүң кызарган, мойнуларыңдын тамырлары чыккан, ең күнүк, ең кепетеңе келишкен учуруң ачууң келген учур болот. Мен кутурган иттей болуп каласың деп. Кутурган иттей эле болот да. Шу ауылда басып жүгүрүп келишип баса калып талап кое тургандай кутурган иттен айырмаң жок болот. Ошондуктан ачууланба деп айтты пайгамбар. Кайра эмне деди? Ачууланба деди. Батыр адам ким? Ачуусун баскан. Ачуусун билдир. Табиятынан баарыбыздын ачуубуз келет. Эч ачуусун келбеген адам жок. Баарыбыздын ачуубуз келет. Бирок ошону баса билгендер бар. İçinden kan kaynap atat da bur kaynap atat, bırak açusun sırtka çıkarbagan, bildirбеген, açusun bildirген ama. Ve kâziminel gayz ve afîn anin nas vallahu yuhibbul muhsinin dedi Kuday Talam. Açusun basa bilgenler, adamlardı geçire bilgenler, oşalar muhsinler, oşalar jakşılık kıluvçular dep Kuday Talam sıpattağın momun adamdı. Açuңду basa bilsen sen muhsinsin da. Жақшылық қылушысың. Көп тополоң, көп чыр ачуу үстүндө болот. Көп ажырашуу, үй бүлөгө балта чабуу ачуу үстүндө болот. Көп тагдырга балта чабылган учур ачуу үстүндө болот. Көп күфүр сөз ачуу үстүндө айтылат. Ошондуктан мусулман ачуусун баса билгенге, ачуусун келтирбегенге аракет кылышы керек. Кейде айтабыз, жоқ, ачуңду көтөрө албай калдым, баса албай калдым деп. Кээ бир адамдар болот. Астыңда. Ачуң келсе, 10 есе запкы жейсиң. Олардын астына келсе эмне кыла албайсың? Мең жаман сөз сүйлөсө дагы эмне кыла албайсың? Ачуулангың келет, бирок эмне кыла албайсың? Ачуулана албайсың. Жалган болсо дагы тишиң көрсөтүп турасың, аягын аттың. Ачууланып көр. Азапты ошондо тартасың. Ошону сезген үчүн эмне кыласың? Ачуулана албайсың. Шу партанын астына кирип кетейин деп отурасың. Эч ачууланганга мүмкүнчүлүк жок. Эмнеге? Демек ачууну баса алабыз да. Биякта бизде каалоо болсо, бизден каалоо болсо, ачууну баса билиш керек. Өзүңөн жогору, өзүңөн күчтүү адам келсе ачууну баса билиш, бул табигый көрүнүш да. Анын бардыгы ачуусун баса билет. Күчүң жетет, кудуретиң жетет, басмырлап койсоң болот, зулум кылып койсоң болот. Сенин кудуретиң жетип турган учурда аны эмне кылып койгон? Кечире билген, ошондо ачууну баса билген мына ушул адам баатыр адам. Жумшактык, кичипейилдик ийгиликтен башаты да. Жумшактык, кичипейилдик ийгиликтен башаты. Ким ачууланат? Көп ачууланган адам ким? Текебер, өзүнү кыйын сезген, өзүнү жогор сезген, адамдардан өзүнү жогор сезген,
адамдардан өзүнүн билимдүү сезген, адамдардан өзүнүн мартабасыны, даражасына бийик сезген адам көп ачууланат. Текеберлер көп ачууланат. Кичикпейлдер өзүн баса билет. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттакин аллазина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал казимина ал-гайз вал афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин." "Васари'у иля магфиратин мин раббикум" Алла Тааланын кечиримине шашылгыла. Бейиштеги бакчалар асман менен жердей болгон бакчалар бар. Момундар үчүн даярдалган ушундай бакчалар бар. Ошол жерге шашылгыла. Кудай Тааланын кечиримине шашылгыла. Кыйынчылык учурда дагы, барчылык учурда дагы акчасын бере билгендер, ачуусу келгенде ачуусун баса билип, кечиримдүү адамдар ошолор мухсиндер деп сыпаттады Кудай Таала. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Аллахтын элчиси, мени Кудайдын ачуусунан, Кудайдын каарынан алсата турган нерсе эмне?" деди эле пайгамбарыбыз. Эмне деди? "Ла тагдаб", ачууланба деп айтты. Ачуулануу бүтүндөй жамандын башаты ушул ачуулануу үстүндө. Адашуу да ушул жерде, жаман сөз да ушул жерде, куфур сөз да ушул жерде, ачууланганда бардык нерсе болушу толук ыктымал. Ошондуктан ачуулануу басканды, көрсөтпөгөндү аракет кылуубуз керек. Ачууланган адам демек ыйманы алсыз адам деген сөз. Ыйманы күчсүз адам. Көп ачууланган адамдын ыйманы алсыз, ыйманы күчсүз. Ачууланганда адам баласы, көп ачууланган адам тез карыйт экен. Ачууланганда ушу денесинин жүзүндөгү бүт байкы клеткалар ары бери болуп, адамдын жүзүнөн бырыш көпчөт экен. Ачууланган адам кан басымы менен көп ооруйт экен. Нерв, оорунун баары эмнеде, каякта жатат? Ачууланганда жатат. Ошондуктан дарынын баары жылмайганда, оорунун баары ачуу келгенде жатат. Ден соолугуңду талкалайсың. Кадимкидей ден соолугуңду, нервти баарын талкалайсың. Кантип эми биз ачууну кантип басышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Ачуун келсе эмне кылышың керек? Табияттан баарыбыз ачууланат. Бардын биринчи аузу биллахи минеш шейтанир раджим деп өзүңдүн ичиңде аузу билла деп кайра тилен. Турган болсоң отур. Олтурган болсоң жат. Ага да болбосо дарат ал. Ага да болбосо 2 рекат намаз оку. Ачууну баса турган жолдору да. Айтышпа. Эч качан айтышпа. Келечекте аялың менен, күйөөң менен эч качан айтышпа. Ачууң келдиби? Ачууң келгенде тез арк комнатка кеткенге аракет кыл. Сүйлөшпөгөнгө аракет кыл. Арк комнатка кеткенге аракет кыл. Кухняга кирип кеткенге аракет кыл. Ачуу келген учурда сүйлөштүн кереги жок. Маселени козгоштун кереги жок. Сүйлөштүн кереги жок. Көрүнбөй тур. 1-2 мүнөт көрүнбөй турсаң, эмне? Акырын кан басым акырын түшөт. Көрүнсөң эмне? Көтөрүлөт. Эркек болсоң дароо эшикке чык, дароо эшикке чыгат, кет. Талага чыгып 1-2 саат, аяка бар, тияка бар, досуңдун үйүнө бар, кафеге бар, көчөгө чыгып айлан. Үйдө турба. Кереги жок да. Ал үйдө турган сайын эмне болот? Күчөйт, кайнайт да. Чыр башталдыбы? Ачуу келдиби? Сыртка чык. Аялың ачуусу келип атабы? О менен мен кыйынмын, аны баса коём. Анан мен сүйлөгөндө сүйлөй туруш. Жок. Көп сөз сүйлөйт. Эч укмаганда көчөгө чыктым, эшик жаап коюп кетти. Эшикке чыгып кеттиби? Келгенден кийин кайрадан кечээ сөздөрдү даярдап токуп бир китеп даярдабай келгенде кайра эч нерсе болбогондой тылсалда куш келипсиз. Ханым, падышам, арыстаным куш келипсиз. Ачуусу келип, мүмкүн көчөгө чыкты да, кафеге барды, айланды, мүмкүн үйгө келип ушу урушам деп келатат да. Ол дагы балким сага окшоп кичине сөздөрдү даярдап алып келет. Сен бир китеп даярдасаң, бул 1-2 барак даярдап алып келет да, азыр могу сөз айтам деп. Келгенде
Аураны өзгөрт да, иштегерсет. Кыргызстаным, балбаным, эмеге болду да, кечирип коюңуз. Айып тигиден кетсе деле кечирип коюңуз деп койсоң, кадимкидей адам эмне болот? Өзгөртө коет да. Бир эле сөздө кечирип коюңуз деген сөз адамды кадимки өзгөртөт. Ачууну басканга, келтирбегенге, жок кылганга аракет кыл. Жаман сөз сүйлөшү мүмкүн, жаман ар кандай сөз сүйлөшү мүмкүн. Эч нерсе билбегендей. Бир ачуун келди, көтөрүп түштү, бүттү. Калганына калай кешимче. Шынтчең. Чүнтүбү пайда таппайбыз. Тирешкен эч качан жакшылык алып келбейт. Тирешкен эч качан ийгилик алып келбейт. Тирешкен эки тараптан утулат. Эки тараптан жеңилет, жеңген болбойт. Эки тараптан эмне болот? Утулат, жеңилет. Шайтан калтырат. Ошондуктан ачуун келдиби? Демек, дароо аузубиллахи минеш шайтанир режим. Кудайдан коргоо сура. Ачуун келдиби? Дароо болтур. Болбой атабы? Жат. Болбой атабы? Даратал. Болбой атабы? Намаз оку. Болбой атабы? Кач, арк комнатка кир. Бир аз убакыт. Сен качып кетишиң керек деп бирөөдөн талап кылбай, сен кач да. Мен ачуун келгенде алысыраак кетип кал деп тегин коркутпай, сен тур ордуңан тур да кет да, аяка тияка кир. Пайгамбар айтты: "Ида гадиба хадукум ва хува кайм фалияджлис." Эгер турган болсо олтурсун деди. "Фа ин захабанхул гадаб ва илля фалияттажи." Онда да качуусу келбесе, анда жата калсын деп атат. Ачуун келгенде сөз сүйлөбөгөнгө аракет кыл. "Ида гадиба хадукум фалияскут." 3 жолу кайра кайрат. Эгер бирөөң ачуу келсе, оозуңду жап, үн катпа, оозуңду жап. Макта кутулуунун эң оңой жолу да, жеңүүнүн эң оңой жолу. Тирешем деген адам жеңилет. Шуну бир билип койгула. Кулагыңарга күмүсүрө болсунчу. Тирешем деген мен айтканымдай болот. Тирешем өзгөртүп коем деген жеңилет. Алла үчүн ачуун келсе, уруксат. Алла үчүн деп. Бир күнөө кылып атат, бир жаман иш кылып атат, бир бузук иш болуп атат. Алла үчүн, өзүң үчүн эмес. Сенин мээзи жок көкме деп койгон үчүн эмес, сенин аброоңа шек келтирген үчүн эмес. Алла үчүн эмне кылып атасың? Пайгамбардын ачуусу келет эле, кутбага чыгат эле, кээде ачуусу келбей, Кудайдан курк, мону кылба, тигин кылба деп эмне кылат эле? Тыюу салат эле. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кана ла ядаб би шейин иза унтухикат hurmat Allah azza wa jalla hayna izin la yaqum." Деп Пайгамбарыбыз айтат, эгер Алла Пайгамбарыбыз эч ачуусу келбейт эле, качан да Алла Тааланын чегинен өткөндө, Алла Тааланын чегинен нар жакка өткөндө Пайгамбарыбыз эмне кылат эле дейт? Ачууланат эле дейт. Ачууланып кылып койдум деген сөз жарабайт да. Мен мол машинаңызды ачуум үстүндө талкалап койдум эле агай десең, ачуусу келген экен, мейли деп сот эмне кылып койбойт? Аны кечпейт. Ачуу үстүндө ажырашып кеттик эле, ачуу үстүндө жоопту бер деп сурадым эле деген сөзүң уже кеч да, поезд кетти да. Фатакал китар. Ачуу келгенде ошо сөз негизи айтылбаш керек да, адам мойнуна да калып келбеш керек, түшүнө да киргизбеш керек да. Үй бүлөдөгү анча-мынча маселеде ошо нерсе адам акылын албаш керек.